Assalamu алейкум, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары жана урматтуу бүтүрүүчүлөр. Онлайн билим алып жаткан учурда негизинен ушул социалдык тармактардан, айрыкча Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, WhatsApp деген сыяктуу нерселерден билдирүү келип турганда бизге онлайн билим берүүдө абдан тоскоолдук жаратат. Ошол бизге тоскоолдук болбошу үчүн настройкаларды көрсөтүп коеюн дегем. Алардын билдирүүлөрүн өчүрүп койсок жакшы болот. Эмне кылабыз биз? Настройкага киребиз. Бул бардык эле телефондордо негизи бирдей эле болот. Настройкада все приложения деген бөлүм бар. Бул жайгашкан ордулары гана башкачараак болушу мүмкүн. Негизи все приложения деген жерде бардык приложениялар бар. Ушул жерден биз мисалы Telegram дегенди издеп табабыз. Анан Telegramга келгенде бул жерде уведомление деген жерди өчүрүп койсок бардыгы өчүп калат. Бул азыр биз ошол окуп аткан учурда, онлайн окуу болуп жаткан учурда ушундай кылып койсок абдан жакшы болот. Бул азыр Telegram болду. WhatsApp'ты карайлы. WhatsApp'ты да уведомлениясын, билдирүүсүн муну дагы өчүрүп койсок болот. Ошол эле учурда Instagram'ды дагы ошондой кылсак болот. Instagram'ды дагы өчүрүп койдук. Дагы Facebook бар бизде. Facebook'ты да өчүрүп койсок болот. Facebook'ты да өчүрүп коебуз. Ошол эле учурда ВКонтакте деген бар. YouTube бар. Сизге кайсыл колдонмо тоскоолдук жаратып атса, ошонун бардыгын бул жердеги билдирүүлөрүн өчүрүп койсоңуз болот. Ошондо сиз онлайн окуп аткан кезде сиздин телефонго жөнү жок билдирүүлөр келип, сизге тоскоолдук жаратпайт. Ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Анан кайра окуп бүткөндөн кийин, окуп бүткөн учурда каалаган тиркемелериңиздикин ачып койсоңуз болот. Айрыкча бул жерде ошол Chrome'дуку, браузерлердики дагы билдирүүлөр келе берет. Мына Chrome'дукун биз өчүрүп койгонбуз. Рекламалар чыга берет. Ошолор келип бизге тоскоолдук жаратпаш үчүн ушундай кылып койсок болот. Мына браузердики дагы уведомление деген жерин өчүрүп койсоңуздар сиздерге тоскоолдук кылбайт. Ийгилик каалайм, урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу окуучулар. Онлайн билим алууда концентрация өтө маанилүү, андыктан ушундай билдирүүлөрдү өчүрүп алган жакшы болот. Ийгилик каалайм.